Меңге бергіс бір кітеп. Шертай Субановтың Тұйықтағы мұң аттуу қырғызша китеби. Сталиндік репрессия тууралуу жазылған жападан жалғыз чынчилескер үй болып қалды. Большевиктік бийликтин ыдығын көргөндөрдүн көбү башынан өткөн азап тозокторун айтып беришпей, бұл жалғандан арманда өтіп кете беришпедиби? Сталиндік азапқа Шертай ата 23 жашында туш келген. Ага коюлган айыпта укмуш. Касым Тыныстаров менен Сакен Сайфуллиндин китептерин окуткан, жаш муундарга эл душмандарын жазгандарын пайдаланган деген уккан адамды айран калтырар айып менен камалып, тергөөчүлөрдүн кыйноосуна чыдап, анан калыман адамчыдагы суугунда боо түшүп өлүп жаткан шордуулардын бири болгон. Бул китеп жашында башы азапка малынып, сталиндик абактардан кайтпай калган кайрандарга арналган. Жараткан өзү Шертай абаны толгон азап тозоктордон аман алып калып, калымада калып кеткен кайрандар тууралуу тирүүлөргө айтып берсин деп аман калтырган окшобойбу? Тынымсыз уртокмоктон кыйналган адам аягында тергөөчүлөрдүн айткан дегенине айныксыз макул болгон жоош момунга айланат. Бирок Шертай аба ойлоп табылган күнөөлөрдүн бирөөнү да мойнуна албайт. А бирок эл душмандарына айланган авторлордун китептерин окутканы чын болчу. Ал кезде кыргыз мектептеринде андан башка китептер деле жок эле. Мына эми китептин айынан ит көрбөгөн кордукту көрүп, жаны кыйналып абакта жаткандарын мынтип жазат. Көзүмдү ачсам 2 кишилик бөлмөдө жатам. Оодарлайын десем бүткүл боюм ныл болуп, сезимге баш ийбей жаны жоктой туйлат. Аздан соң колум кыймылга келди. Колумду араң бутума жеткирип каймалап көрсөм, бутум муп-мустак. Тынымсыз жөтөлө баштадым. Сууда. Жана бул бөлмөдө канча убакыт жатканымды билбейм. Тапчанда жатыпмын демигип. Кийимим тоборсуп калганын сездим. Бутумдагы булгаары өтүгүмдү чечип, ордуна нымчылгоону ороп коюшуптур. Коридордон кобур-собур үндөр адамдын баскан угулат. Кээде туруп, туугандар, кош болгула деген катуу кыйкырыктар угулуп жатты. Баягы сууда калган бутумдун шишигени күн өткөн сайын тарап, кыймылга келе баштады. Бара-бара бөлмөнүн ичинде эптеп ары бери басууга аракет кылам. Түнкүсүн эшиктин жанына жылып барып, коридордо чыгып жаткан үн сөздөрдө тыңшай турган болдум. Коридордогу электр жарыгы күнү-түнү күйүп турат. Кеч киргенде эшиктеги тор терезе аркылуу бөлмөнүн ичине жарыктын шооласы кирип турат. Мынушундан улам күн мезгилин билип турдум. Түрмөдөгүлөр жан-жакка белинде болуп аткан иштерди сезип турушту. Эчем мыкты азаматтар атууга кетип, алардын ордуна улам жаңысы келип, абак жайды бошотуш үчүн алыска айдаларын поюзга жүктөшүп, атчусын атып, эңгезер өлкөнүн жаналгыш жаны тынбай иштеп атты. Биздин палаткада эссирдин ошол кездеги интеллигенттеринин каймагы көп болчу. Географ, медик, геолог, артист, жазуучу, аскер, өкмөт кызматкерлери алар. Аларды көрүп, жаның атышып, жүрөгүң ооруйт. Учурунда жаңы келген кеңеш бийлигин орнотуп, мамлекетти көтөрүп, бутуна тургузууга жанын үрөп, ак дили менен берилип, кызмат өтөгөн адамдар, Ошол кездеги интеллигенттердин каймагы көп болчу. Географ, медик, геолог, артист, жазуучу, аскер, өкмөт кызматкерлери алар. Аларды көрүп, жаның атышып, жүрөгүң ооруйт. Учурунда жаңы келген кеңеш бийлигин орнотуп, мамлекетти көтөрүп, бутуна тургузууга жанын үрөп, ак дили менен берилип, кызмат өтөгөн адамдар
минтип өз кол менен жасап алган зор системанын курмандыгы болуп олтурушат. Ошондо да алар жашоого болгон үмүттүн үзбөй, лагердин ичинен да өз милдеттерин ак аткарып жатканын көрдүм. Ошол адам эмес, айбан чыдагыч шартта жашоонун кызыкчылыгын таап, адамдык ак сөөктүк сапаттарын жоготпой күйүп жанып, дилгирлик менен жанындагы адамдарга аянбай пайдасын тийгизип, билимин тартуулап турушту. 20-ноябрь күнү кемебиз деңизге жолго чыкты. Мындай зор кемеге өмүрүмдө биринчи сапар түшүп, өмүрүмдө биринчи жолу деңиз мейкиндигин көрдүм. Кеменин чайкалганы, дүкүлдөгөн дабышы бизге байкалып турду. Кеме жээктен чыгып жатып, кулак тундурган коштошуу добушу үн чыгарды. Трюмдардын ооздорун жаап, сыртка бир да кишини чыгарбады. Канча мезгил жүргөнүбүз, күнбү, түнбү, белгисиз. Айтор, бир маалда кемебиз катуу чайып алып баштады. Трюмдун ичи сасып, буу болуп, эч нерсе көрүнбөдү. Трюм ичиндегилердин жүрөгү айланып, окшуп куса башташты. Менин жүрөгүм жакшыбы, же Кудай чоң колдодубу? Жүрөгүмдө айланбады, кускум да келбеди. Бирок сыртка чыгып, таза абаа жутуп, деңизди жакшылап көрөйүн дегенге эки көзүм төрт болду. Чыдабай, эл дарылап басып барып, трюмдун эшигин түртсөм ачылып кетти. Ошол учурда аркамдан бирөө бөйрөкөм устап жиберди. Мен болго куладым. Туш тарабымдан бир нече тепкиледи. Көрсө биздин трюмда эңкүүдөн адам бар экен. Арабызда шек алдырбай эңкүүдө отурганын кайдан билиппиз? Ошентип 37-жылдын 20-ноябрында чоң кеме толтура камактагыларды Магадан калаасына алып келип, шаар четиндеги лагерге жайгаштырышат. Эртеси баар мончого салып, түрмө кийимин беришет. Адам жаны ушунчалык бекем экенине Шертай ата ушул ирет ишенген экен. Киринип жаткан адамдар ачарбактай тарбайып, сөөккө жабышкан терisi эле калган. Анын өзүнүн сынган кабыргасы сыздатып, бирок жанындагы адамдардын көрүнүшүнөн чындап эле чочулайт. Аны мынтип жазат. Кабыргалары таптаана саналып, май куйруктан эчтеме жок. Эчкинин куйругундай чычаң болуп, сөөгү уркуйуп турат. Кара куштан арка сөөктөрү таз жорнукундай куркуйуп чыгып турат. Денени тарамыш менен эле тери кармап тургандай. Эгер алар болбогондо сөөк чачылып кетчүдөй. Эркиндикте казып айлап жүргөндөрдүн териси шалбырап, көздөрү ары кирип, өңүрөйүп кеткен. Тик багып караган кишинин жүрөгүн түшүрчүдөй. Тирүү адам деген эле аты болбосо, онун катарга тизип туруп, бир соо кишиге түрттүрсө, onu тең түгел кулап кетчүдөй. Алардын арасында мен да тирүү басып жүргөн адам деген эле атым бар. Мунушул тирүү басып жүргөн адамдардын көбү ушул жерде калып, аман калган азнолагы кийин Сталин өлгөндөн кийин боштондуга чыгып, жерине кайтмак. Бирок ал жерде деле аларды кучак жая тосуп турган эч кимиси жок. Ошондон бир тобу мына ушул Жармаралда калышат. Магадандагы мончого салгандан кийин камактагыларды Калымага карай жөө айдап жөнөшөт. Катуу суук. Жолдо тоңуп өлгөндөрдү машинеге чогултуп салып олтурушуп, акыры бир жерге келишет. Кыштын чыкырооң суугунда миңдеген адамдарды күндөп түндөп түндүктү көздөй айдап келатышат.
токой аралаган жол деле аягына чыкчуудай эмес. Шертай ата жол азабында камактагылар бири-бирине кандай көмөктөшкөнүн, оор абалга чыдай албай канчалаган кишилер боо түшүп кырылганын, айласы жок адам баарына көнөрүн белгилеп, момундай окуяга токтолот. Эртең менен ойгонсом, онтологон эле үндөр угулат. Соо адам жок. Биринин буту кызыл жоору болсо, дагы бирөөнүн колу бутун үшүк алган. Юрий Сергеевич экөөбүз койла берген бир бөлкө нан менен чочконун ышталган майын жеп алдык. Эки түшөңкенин бирин сатып жейли десек, Юрий Сергеевичтин башына жаздалган баштыкты тилип, бирөөсүн түнкүсүн уурдап кетишиптир. Шертай ата жолдо келатканда узун бойлуу, орто жашаган адамдын археолог экенин, ал Красноярск кызыл жарды изилдеп келгенин, кыргыздар байыркы эл экенин айтып, бир казак таанышынан уккан жаңылыгын минтип ортого салат. Кече Мякиттен бир күн өкөргө жолугуп калдым. Ал байкуш 33-жылы айдалып келиптир. Өзү Казакстандык экен. 30-жылдары аларда ачарчылык болуп, көп адам ачкадан кырылат. Ал бечара колхоздун 1 килограмм буудайын уурдайм деп 10 жылга кесилген экен. Ошол казак маган азаптуу жылдар али алды да. Ушул Мякитке биз 1000 адам болуп келгенбиз. 4 жыл ичинде теңинен көп өлүп, 300 эле киши калдык, деп айтты. Эртеси жумуштан кийин түшкү тамакка келатсак, бир маалда эле дүңгүрөгөн үн чыгып, кулак тунуп, жер силкинди. Чөгүндөй болгон кара таш учуп келип, жанымда келаткан Украин улутундагы Солженконун башына тийди. Биз чуркурап карга жата калдык. Мына кайра туралы дегенде дагы бир дүңгүрөдү. Арабыздагы бирөөнүн сол ийнин шылып түштү. Жардыруу басылгандан кийин баарыбыз ордубуздан турдук. Жанагы экөө ошол эле жерден жан берген экен. Ак кардын үстүндө кызыл кан жайылып калыптыр. Ошентип өйдө кырсыктын айынан тобубуздун дагы 2 мүчөсүнөн айрылдык. Күндөр өтүп жатты. Бир күнү жанында иштеп жаткан Сабит жумуштан келе жатып, кыргыз тууган, мен бул калыманын каардуу суугуна элиме аман кайтпай каламбы дейм. Сага айтаарым, эсиңен чыгарба. Менин 2 уулум, 2 кызым бар. Мына бул даректи катып ал, деп койнунан алакандай кагазды сууруп чыгып колума карматты. Анан сөзүн улап, акокус, ары карап кетсем үй бүлөмө кабар берип кой. Бул менин сага деген аманатым. Мен анын бул айтканын үндөбөй угуп бараттым. Жок, анте албайм дегенге оозум барбады. Макул дейин десем, аманатты моюнга жүктөп алып жүрүү кыйын да. Бул жалгандан ким биринчи өтөөрүн бир Кудай өзү билбесе, эч бирибиз билбейбиз. Калымада Шертай ата ар кыл тагдырларга жолугат. Зубченко деген 58-чи берени менен соттолгон адам мунушул жерде уулуна жолугат. Уулу НКВДда иштеп, күнөөкөрлөрдү кайтарат экен. Ата бала башкалардан жашыруун жолугуп, эч кимге билдиришпейт. Атасы өлгөндөн кийин ошол конвой койла колунан келген жакшылыгын Шертай атага көрсөтөт. А бирок алардын баары эле андай боорукер эмес болчу. Оор жумуш
күн сайын ондогон адамдардын өлүп атканын көрүп, Шертаябанын деле жашагысы келбей калган болчу. Тобубуз суюла баштады. 40 кишиден болгону 23 эле адам калдык. Оорукананын ичи бейтаптарга толуп кеткен. Оорлуулардын көбү өпкөсү менен жаткандар. 20 саат иштейбиз. Анын ичинен 2 саат тамактанууга кетет. Темир челекке толтурулган топуракты тартып жүрүп, экиним кызыл жоору болуп калган. Зиберге кайрылдым. Ушундай кордукту көргүчө мүрт кетип, өлүп калганым оң деген чечимге келдим. Ыңгайын келтирип, жүгү менен келаткан темир челектин астына жата калайын дедим. Ушул ойлоп тапкан оюмдун ыгын келтириштин амалын издедим. Келе жаткан жүктүү челектин астына жата калдым. Чоң салмак, катуу күч менен келе жаткан челек бутумдун үстүнөн өтүп кетти. Мени ажал албай койду. Ажалдын көзү көрбөй кашайып калганго. Же менин өлө турган саатым келе элекпи? Башыма ар кандай ойлор келди. Акыры мындан ары өлүмдү ойлобоону чечтим. Өлсөм да ак өлүм менен өлөйүн дедим. НКВД бизге душманга же душман тараптан туткун болуп түшкөн адамдарга жасагандай мамиле кылат. Ажал Шертай атаны ал кезде тоорган эмес экен. 6 жылдык камак, 3 жылдык шайлоо укугунан ажыратылган мөөнөт аяктап, Калыма менен Магадандан кетер алдында 2 рет үйлөнүп, экөөнөн тең ажырап, соңунда өзү бычак жеп аман калып, туулган жерине кайтканы. Бирок да бул жерде деле кыйла жыл эркин жүрө албай, басым кысымдын алдында жүргөнү, туюктагы муңда кенен кесир баяндалат. Даярдаган Бекташ Шамшиев.